Кандайсыз? Қош келіпсіз. Денсаулығыңыз жақсы? Келіңіз. Ассаламу алейкум. Апа, қош келіпсіз. Қырғызстанға төркініңізге келіп, көңіліңіз тоқ болып атады. Апа, жашыңыз қаншада? 90-ға шықты. 90-ға шықтыңыз, 67 жыл болып тұр. 70 жыл болып тұр да. Улуу уулуңуз бұл кеше, сізден ең улуу уулуңуз. Üçüncü ul. Kança balаңыз бар, kança kız, kança bala? Boldu. Balam 5 erkek, 2 kız ile bir balam kayıp kaldı. Nevereleriniz? Neverelerim, onun 12 balası var. Berkin bir şu. Kuday şu böyle. Kudayga şükür. Kırgızcanı unutmapsız. Kuday bersin. Turgan yerini, tuğanını, dilini unutmaydı da. Özün söğünü kantonu bulmaydı da. Apa o sözü şu Aqtaladan anan taqdir buyurup nika degen nika kayıp dep koyat ошондой Çeçen ulutundагы ушундай bir ataga baş koşup жаш кезинде анан барып Грозныйда жашап калышкан. Грозныйда апабыздын өтө абыройлуу, ошол жерде сөз өткөн, балдарынын бардыгы ошол жерде элге абырою бар. Ушундай балдар кыздардын ээси бир жолу барып Грозныйда да жолукту керек. Апабыз бул жерге акыркы жылдары бир кеткенде канча бир жыл, ондогон жыл келбей жүрүп анан келишкен экен. Бул жерде бир эки атадан бириккен инелери, мына туугандары бар. Балдарын ечитип, акыркы жылдары жылына бир келет. 90 жашта апабыз иншалла быйыл зыярат кылып, баласы менен бу Осмон байкебиз биздин жээнибиз болот экен. Бу эжебиз ушу балдары дайыма коштоп, апабызды алып кетип турат. Өмүрүңүз узун болсун. Ошо чоң рахмат сизге келип, ошо муфтиятты зыярат кылып атканыңыз. Сиздей мындай жашыруу адамдардын дуасы кабыл болот. Мына кыргыз эли сиздей апабыз менен ошо алыста калып, бала чака күтүп, ошо диниңизди жоготпой, башыңызда жоолуңузду чечпей, балдарыңыздын бардыгын динге жакын кылып тарбиялап, небере көрүп, чебере көрүп, өз тилиңизди унутпайганыңызга биздин кыргыз эл сыймыктанабыз баарыбыз. Кудайым сиздей адамдардын дуасын алганга бардыгыбыз ошо арзуу тилек менен ошо нерсени күтөбүз. Кудайым буйрса балдары да ошо Грозныйда чоң иштерди кылып, элге пайдасы тийген, эл ушинтип жүргөн учур экен. Апа, бизге эми кыргыз элине жалпы, биздин муфтиятыбызга, биздин жетекчилерибизге, президентибизге, ушу идарабыз 2 жума болду. Ушуну дагы салынышына биздин президентибиз тин демилгеси менен салынды. Ушул жерде куруп берген демөөрчү инсандарга, уш жерде иштеп аткандардын бардыгына бир батаңызды бериңиз. Эми алыс жолдон келди, сиздей узун өмүр жашаган, өзүнчө бир кылым, дээрлик бир кылым жашаган кишисиз. Ошончо жол басып, алыс жерде мына бала чака күтүп, небере чөбөрө күтүп, ушундай бактылуулук өз жериңизди сагынып ушул жерге келип, кыргыз тилин эч убакытта унутпай. Кыздарынан сурадым, чеченчени кандай билет десем, бардык чеченден жакшы билет чеченчени дагы дейт. Кыргызчаны да апабыз ошо ар бирибизге кыргызчаны үйрөткөдөй, ошо алыс жерлерде илгерки бу апаларыбыз ошо 70 жыл мурун бул жерден кеткен экен, ал учурларда билебиз. Эми ошондой жерге барып, канчалык кыйынчылык менен ошондой үй бүлөнү күткөн. Сиздей апалардын дуасы кабыл болот деп ойлойбуз. Бир батаңызды бериңиз, амин. Мен болсо ошо Кыргызстандан алыс 57-жылы кеткенден бери оякта жүрөм. Бала чакам бар оякта. Ошо Кыргызстан сагынганда келип турамын. Кыргызстандын иши оңолгонун сүйөмүн. Кудай иман берсин силерге. Намаздан, имандан чыкпагыла. Бириңерди жакшы көрүп, ынтымактуу болгула кыргыздар. Берекенин баары силерге берсин. Президентиңердин өмүрү узун болсун, акылдуу болсун, имандуу болуп өзүнүн адамдарына жакшы карасын. Көңүл берсин Кудай. Кудай өмүр берсин, тынччылык берсин. Жакшы денсаулуктуу болуп, жакшы бирге жүргүлө, бирге жатса жакшы. Жакшылыкты көргүлө, жамандыкты коюп көрсөтпөсүн Кудай. Оосуңар бир болсун. Кыргыз бирин жакшы көрүп, туугандыкты жакшы карап, президентиңер ошо кишилерге, кембагалдарга жакшы карап,
Ушундай жакшы болсун. Жакшылыктын баары силерге келсин, иман берсин. Бусурмандын Куранды үйрөнүп, намазды үйрөнүп, намазга жыгылып, бусурмандын эмнесин динин ойлоп, ошого караш керек. Аманчылык болсун, баары жакшы. Муфтиятыңар барыңар дагы, президентиңер барыңар да аманчылык берсин. Ойлогон оюңарга жеткиле, оосуңар бир болсун, тенчсиздиктүү болгула, тынччылыктуу болгула. Амин. Кудай аманчылыкты берсин. Аллаху акбар. Eceke sizge inşallah. Sizge talan peki. Kudayım versin inşallah. Çok rahmat abi. Çok rahmat. Еще раз спасибо тебе. İnşallah. Мы от души тебя благодарим за прием и будем рады, если когда-нибудь сможем тебя увидеть и также встретить, хотя бы полчаса посидеть. Мы вас всех ждем с супругой, с сыном Чеченской Республики.